Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коноктору вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана депутат Талант Мамытов. Кош келдиңиздер. Жогорку кеңеш жаңы жылдан баштап күчүнө кирген талаштуу 5 кодекс жана 2 мыйзамдын тегерегинде 2 аптадан бери талкуу өткөрүп, мына бүгүн 23 январда жыйынтыктады. Депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү кандай жыйынтыкка келди? Биз ачык ушул парламентте түз эфирде ушул маселени талкуу жүргүзүп, болуп аткан эл тарабынан болуп аткан маселелерди парламентке, өкмөткө сунуштарды ачык айтырып, кабыл алып аны бүгүнкү күнү бир чечимге келе атабыз. Албетте, мыйзам кабыл алынган, алар иштеш керек. Ошол эле учурда болуп аткан жана дал келбестиктерди, каталарды атайын бир топ түзөлүү деген чечимге келдик парламент. Анын ичинде башкы прокуратура менен жогорку сотко ушул межведомственный комиссия түзүп, анализдеп чыгып, ошондой эле жана эксперттик топтор менен биргеликте талкуу жүргүзүп, анан ошол маселелер боюнча парламентке сунуш киргизилсин деген чечим чыгардык мүмкүн. Ушул реформалардын башында сиз турат экенсиз. Депутаттар албетте премьер-министрдин келип жооп беришин талап кылып атты, бирок мына соттук укуктук реформаларды мындай көздөгөн ушул өзгө мыйзамдык өзгөртүүлөрдүн башында ошол мен турам деп өзүңүз жооп берип аттыңыз да. Негизи ушул өзгөрүүлөр эмне үчүн керек? Бул өзгөрүүлөргө барышыбыздын түпкү максаты эмне болчу? Негизинен, урматтуу телекөрүүчүлөр, билесиздер, мына мурда биздин укук коргоо органдарына, сот органдарына абдан көп сын пикирлер айтылып келип атат. Бул ошолордун баарын эске алып, жөнөкөй эле мисал үчүн мына депутаттарыбыз, биз дагы жерлерге барсак, жарандарыбыздан угуп калабыз ушундай сөздүчү. Эмне үчүн ушул тоог урдаган адамды камайсыңар, чоң көлөмдөгү акчаларды урдаганда камабайсыңар деген маселени дайыма эле айтып келет да. Ошондуктан негизги азыркы соттук реформанын негизги немеси, мындай түпкү мааниси ушул гуманизация болуп эсептелинет. Башкача айтканда, ошол кылмыштардын катарына кирген окуялар, мисалы үчүн, экиге бөлүнгөн бүгүнкү күндө. Биринчиси бул жазык кодекси, орусча айтканда уголовный кодекс, экинчиси жоруктар боюнча кодекс деп аталат. Ошол жоруктар кодексине ошол бүт баягы майда ошол кылмыштын жыйынтыгында зыян алып келген көлөмү аз, мисалы үчүн биринчи ирет ошо кылмышка барган адамдардын немеси кирген бардыгычы. Башкача айтканда, ошол жоруктар боюнча кодексте адамды ушул камабай туруп, ушул жакшы жолго багыттайлы деген ой максатта алынган. Депутаттардын ичинде ошол эл аралык коомчулукка байланыштуу да бир нерсе маселе туулду да. Мисалы, биз эмне үчүн ошол батыштын эле стандарттарын көчүрүп алып, бул жака алып келип койдук деген дагы суроолор берилди да. Буга эмне дейт элеңиз? Чынында эле Кыргызстан өзү каалаган реформабы? Бул же чынында эле бир Европа өлкөлөрү же ошол батыш таңуулаган реформаларбы? Жок, бул реформа Кыргызстан өзү тандаган, өзү каалаган, өзү күткөн реформалардын бирөөсү. Бул соттук укуктук реформа. Эми кайсы мамлекеттердин тажрыйбасын колдону дегенде, бул жерде бир гана батыш эмес, бул жерде биздин Казакстан мамлекети, Россия мамлекети жана Прибалтика мамлекеттеринин тажрыйбалары алынган. Бул жерде бир гана батыштын мыйзамдары дегенге бул дал келбей калат. Бул жерде мындай чогулган биздин мамлекетке керектелген беренелер жыйылган. Бирок андай болсо, жанагы эксперттер айтып кетпедиби? 13,5 миллион евро бөлүнгөн экен ушул реформаларгачы. Бирок ошол эле учурда Кыргыз өкмөтү эч кандай акча бөлгөн эмес, мына былтырга чейин акча бөлгөн эмес деди да. Чынында эле ошол 13,5 миллион евро каяктан келген, эмне үчүн келген жана кантип жумшалгандыгы тууралуу да иликтөө жүрөбү эми? Бул биринчиден биздин маалыматыбыз боюнча Евросоюз бөлүп берген акча. Өздөрүнүн компоненттери бар. Ал жерде тийиштүү ошо бенефициарлар аркылуу бул акчаны мындай өздөштүрүшкөн. Мен ойлойм, териштирүүнү эми атайын органдар жүргүзсө керек, бирок ал акча
Евросоюз гранттык түрдө бөлүп берген. Ошол мезгилде иштеген жумушчу топторго, жумуштук эксперттик топторго. Эми ушул 5 кодекс 2 мыйзамды мындан ары иштеп кетиш үчүн дагы акча каражат талап кылынат турбайбы? Бюджеттен акча бөлүнөт экен. Мындан кийин ошол кандай чынында эле финансы жактан кандай көңүл бурулат? Жакшы суроо болду, Себеби бул соттук укуктук реформа 7 жыл мөөнөттү белгилеген өзүнүн немеси бар, ишмерчеги бар. 7 жылдыкты белгилеген. Мана 2018 жыл бул алгачкы жыл болду. Өкмөттүн мамлекеттик бюджеттен 624 миллион сом бөлүнүп, мана бүгүнкү күндө бүт ыкмалар иштеп аткан. ЕРПП, ЕРН бардыгы ошого кетти. Ал эми 2019 жылга 744 миллион бөлүнүп атат, белгиленген. Бул негизинен ушул соттук структураларга берилчү акча. Негизи ишмерчемдин баары жазылып чыккан. Мен ойлойм, бунан ары 7 жылдын ичинде 3 миллиард 600 миллион сом бөлүнөт бул соттук укуктук реформага. Ушул жерде депутаттардын дагы позициясы бир аз түшүнүксүз болуп атат да. Мисалы, айрым депутаттар өкмөттүн ушуга 2 жылдан бери даярданган эмес, алдын ала чараларды көргөн эмес деп айыптап атат. Айрым депутаттар жок, биз депутаттар өзүбүз күнөөлүү, себеби дегенде шашылыш кабыл алып койгонбуз, өзүбүз мына кабыл албадыкпы деп атат. Айрымдар эксперттерди ошол батышты күнөөлөп атат. Сиздин оюңузча ушул жердеги карама каршылыктар, коомдук нааразылыктардын өзөгү эмнеден улам чыкты? Биз буга чейин ошол Совет доорунда 22-жылы Советтер Союзу түзүлсө, ошол 22-жылдан баштап ошол мыйзам кабыл алынганга чейин ошол Совет доорунда кабыл алган принциптер менен ошол мыйзамдар менен жашап келдик. 90 жыл ашык. Бир кылымга жакын мөөнөт. Ошол 90 жыл бою ошол кодекстерге тынбай өзгөрүүлөр кирип турду. Советтер Союзу кулап Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап, анда дагы легендарлуу парламенттен баштап жазык процессуалдык кодекске, жазык кодекстерге жана башка мыйзамдарга толук өзгөрүүлөр кирип турду. Ал эркин тоо кезине чыгып, биз ошол органда иштеп жүргөндө эркин тоо кезинен кесип алып, ошол процессуальный кодекске жаңы өзгөртүүлөрдү дайым чаптап турчук. Ал кодекстерибиз бизде мындай гирлянда болуп, ичинде бүт жана обклеенный болуп, ошондой кодекстер менен иштечү элек. Себеп дегенде жашоо токтобойт. Мыйзам талапка жараша, абалга жараша өзгөрүп туруш керек. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бүгүнкү күнү 21-кылымда жашап атабыз. Технологиялар өзгөрүлүп атат. Муктаждыктар, талаптар, көз караштар өзгөрүлүп атат. Жакынкы кошуна мамлекеттер бул прогресске, бул ушундай өзгөрүлүүгө эрк таап, ушундай кадамдарга барып өзгөрүлүштү. Булар биз кабыл аткан мыйзамдардан да астыга кетип калышты. Буларда ар бир жаран жазган арызы боюнча телефон коңгуроо кылып, мен арызым эмне болуп атат десе, ошол жерден жылбай туруп, өзүнүн берген коду менен арызы кандай стадияда, ким текшерип атат, кандай абалда бардыгын жооп берет. Ал эми биз Совет доорундагы мыйзамдар менен иштеп келатпайбыз буга чейинчи. Бул жерде биз күнөөлүү адамды издебешибиз керек. Ал күнөөлүү, парламент күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү, специалисттер күнөөлүү, андай эмес. Бул реформа негизги эң биринчи эркти талап кылат. Эң ушул жакшы нерсе бул парламентте, өкмөттөгү бардыгыбыз биригип, ушул өзгөрүүгө эрк таап атабыз. Эң негизгиси. Биз бул процессте көп тоскоолдуктар, көп чекиликтер болот. Бирок буну эл эмес, бир определенный күчтөр ортодон козотуп, мына күнүгө түкүрсөңөр, ар бириңер 5000 сомдон төлөсүңөр деп элди козотуп аткан үчүнчү күчтөр бар. Аны талашпай эле ачык айтып койсок болот. Учурдан пайдаланып, ушул реформаны дагы, жакшы ниеттен жасалып аткан реформаны дагы башка ушул негативге айланып, ортодо чыр-чатак чыгаралы деген күчтөр жок эмес. Бирок эми ошол үчүнчү күчтөр менен коркутпастан туруп, ушул эле багыл демократиялык негизде талаш талкууларды мындан ары улантып туруп ушул реформаны ишке ашыруу мүмкүнбү? Себеби дегенде сиз айтып аткан жанагы реформалар ишке ашкан өлкөлөр бул багыл диктатуралык
авторитардык режимдер бар өлкөлөрдө реформалар тезирээк ишке ашат, билесиз. А демократиялык өлкөлөрдө албетте талаш талкуулар мындан кийин дагы күчөп атат. Жакында мына парламенттин имаратынын сыртына келип бирөөлөр келип түкүрүп кетти. Ушул сыяктуу дагы кемчиликтер болсо, атуулдарда нааразылыктар боло берет да. Ошол мындан кийин анда эмне кылышыбыз керек? Кимди көрсөтүшүбүз керек? Ошол нааразы болгон атуулдарга мына ушулар кабыл алган деп көрсөтүп, ошолор тез арада мындай кемчиликти түзөш үчүн эмне кылышыбыз керек? Туура, нааразычылыктар болот. Бирок биз ошол эң негизги маселе бул өзгөрүүгө барышыбыз керек, элдерге түшүндүрүү жасаш керек. Ошондой үчүнчү күчтөргө мүмкүнчүлүк бербестен мына массалык маалымат каражаттары келип, ошону элге жеткизиш керек. Ушул маалымат да жеткизбей атат. Кара пиар көбүрөөк иштеп атат. Мына ар бириңер 5000 сомдон төлөйсүңөр деп налог сыяктуу көрсөтүп коюп атпайбы? Аны эч ким айткан жок. Сен түкүрсөң, коомдук жайда элди сыйлабасаң, көз көрүнө түкүрсөң, штраф салынат деп айткан жок да. Ар бириңер талаада тоодо түкүрсөң дагы 5000 сомдон айып төлөйсүң дегенде мааниде көрсөтүп атат. Элде түшүнүк жок, албетте нараазычылык ар кандай пикирлер пайда болуп атат. Мына ошону моюнга алышыбыз керек. Себеп дегенде өкмөт, парламент, массалык маалымат каражаттарда бүгүнкү болуп аткан ушул өзгөрүү реформаларынын маңызын, маанисин түшүндүрүш керек. Эл ушул өзгөрүүлөр жалпы бардыгыбыздын жашообуз өзгөрөт, жакшы жакка өзгөрөт деген түшүнүктү биз элге жеткизиш керек. Эң негизги маселе ушунда болуп атат. Ушул жаңы кодекстер жана мыйзамдардагы кемчиликтер тууралуу коомчулук дагы айтып атат. Мына өткөн аптадан бери сиздер депутаттардан дагы уктуңуздар. Андан сырткары мындан кийин дагы айтып улам арыздангандар боло берет. Ошол арыз муңдун баардыгын топтоп, анализдеп, анан кийин тез арада ошол мыйзамдарга эл нааразы болгон бир жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизүү механизмдери барбы? Бизде биз ошол 2018 жылдын апрель айынан баштаганда эле бизде эксперттик топ түзүлгөн. Ушул мыйзамда болгон мүчүлүштүктөрдү, пробел менен коллизияларды аныктап, ошолордун оңдогонго киришели деп өзүнчө топ түзүлүп, мына жумушунун алкагында биз азыр жогорку кеңешке 3 мыйзам долбоорун алып киргенбиз. Жана жазалар боюнча, жоруктар боюнча кодекстер иштей баштаганда мына көптөгөн атуулдар нааразы болушу ыктымал да чечимдергечи. Ошондой учурларда алар кимге кайрылыш керек? Мисалы, ошол координациялык топтун жетекчиси катары сизге кайрылыш керекпи, же президенткеби, же парламенткеби? Ким ошол кайрылып, ошол маалыматтарды топтоп өзгөртүүлөрдү киргизе турган ким? Азыр биз айтып кеткен ведомство аралык жумушчу топ атайын ошол элдерден түшкөн сунуштарды, нааразычылыктарды карай турган топ болот. Мына көз карандысыз эксперттер бүгүн парламентте сүйлөп атып бир нерсени айтты да, коомчулук дагы албетте реформаларга каршы болот, бирок ошол эле учурда ошол реформаларды, жанагы өзгөртүүлөрдү аткара турган, ошол мыйзамдар менен иштей турган чиновниктер дагы каршы болушу ыктымал. Себеби дегенде алар буга даяр эмес деген нерсени айтты да. Себеби дегенде жанагындай коррупциядан ачыктуулук, жаңы технологияны колдонуу, жаңы ыкмаларды колдонуу алардан талап кылынып атпайбы? Алар бирок буга даяр эмес да. Ушул мүчүлүштүктөрдү мисалы сиз көрүп турасызбы? Чынында эле ушул барбы? Биз апрель айынан иштей баштаганыбызда чын айтыш керек, кээ бир жерлерде ушундай түшүнбөстүктү биринчиден, экинчиден кандайдыр бир мындай каршылыкты көрүп атканбыз. Биз алар боюнча өзүбүзчө иштешкенбиз, өзүбүзчө иштеп баардыгына түшүндүрүү иштери менен мына тийиштүү түшүндүрмө иш-чаралары менен биз баарын түздөдүк. Бүгүнкү күндө эми гос органдардан андай нерсе жок. Баягы мисалы үчүн тергөөчүлөр биз иштей албай калдык, же болбосо мындай ыкчам кызматкерлер биз иштей албай калдык деген кайрылуулар, мен ойлойм, бул атайын сиз айтып аткан баягы ушул мыйзамдарга каршы бир жеке кишилер болушу мүмкүн. Негизи бүгүнкү күндө гос органдарда түшүнүк пайда болду жаңы реформа боюнча. Негизинен азыр адистер да, эксперттер белгилеп кеткенде, реформа өзүнүн бир мындай жолуна чыкты да. Биринчи алгачкы жолуна чыкты. Эми 7 жыл ошону акырындап апарып аягына чыгарыш керек. Мына ушул мыйзамдардагы кодекстердеги жоболордун эле саны бир 3000ден ашуун деп айтылып атат. Сиздер ушул парламент учурунда кабыл алганда
ушуну мына азыркы 2019 жылдын башындагыдай кылып кеңири талкууладыңыздар беле же шашылыш түрдө эле кабыл алып койдуңуздар беле? Кандай болду эле? Талкуулар албетте болгон. Ар кимиси тиешелүү маселелерди, суроолорду берген. Бирок анын бул мыйзамдар, процессуалдык кодекстер кабыл алып атканда бул өтө специфический маселе. Бул адистикти талап кылат. Бардыгы эле жана кодекстин ар бир статьянын маанисин, маңызын түшүнө бербейт. Себеп дегенде жанакы биз мисалы үчүн юристтер барып эч качан врачтардын ишин аткарып бере албайт. Же врачтар, анын үчүн адис болуш керек. Ошон үчүн эксперттик топ бар бул жерде. Эксперт топ менен топко суроо берилген, суроо жооптор болгон. Бирок ошого карабай биз негизги өзгөрүү болуш керек, өзгөрүүгө барыш керек. Бул мисалы үчүн бүгүнкү күнү суроо маселе болуп атат, дагы 1 айга же 1 жылга жылдырып турайлы дегенчи. 1 жылдан кийин кабыл алсак, дагы эле ошол көрүнүш болот. Себеп дегенде ал иш жүзүндө кандай чекиликтер, каталар кетет, бул иш жүзүндө болуп аткан практика жүзүнөн алынат. Ал эми бүгүн ошол практика жүзүнө кирилди, болуп аткан маселеде эң негизги парламент макул карап бергенге. Аны өкмөт бүгүн иштеп сунуш берип атат. Бүгүн 200дөн ашык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип парламентке алып келип атат. Бул 1 күндүн же 1 сааттын же 1 айлык иш эмес. Бул жылдап жана өмүр бою боло турган маселе. Себеп дегенде бул токтобойт. 2017 жылы кабыл алынып, андан мурдагы 5-чакырылыштагы парламент тарабынан талкууланып, бир нече жылдардан бери ушул парламент өкмөттүн арасында талкууланып келген бул мыйзамдардын күчүнө киргизүүнү 2017 жыл эмес, 2019 жылдын 1 январына калтырып ушундай бир ыкмалар колдонулган экен да. Бул убакыт эмне үчүн күчүнө кирүү мөөнөтү мына 2 жылга узак создуктурулган? Себеби бул түшүндүрүү иштеринин убактысыбы же болбосо жөн гана бир коомчулуктун маанайын байкап көрүү убактысыбы? Жок, бул жерде түшүндүрүү иштери да эмес, коомчулуктагы маселе да эмес. Бул жерде негизи жаңы мыйзамдуулук бүт маселени электрондук тартипте жүргүзүү деп каралган да. Башкача айтканда, азыр кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестри деп бүт бизде ошол укуктук тармакта иштеген госоргандар бир мындай электрондук системага келди да. Бул жерде Генералдык прокуратура, Ички иштер министрлиги, экономика кылмыштарга күрөшүү кызматы, бажы кызматы, жаза аткаруу кызматы жана ошолор бүт бардык ошол жерде регистрация болчу жерлердин бардыгы азыр бүгүнкү күндө бир системага кирип, ошол азыр бирдиктүү системада иштеп атат да. Ал үчүн аларды оргтехника менен камсыз кылдык. Ошол интернеттерди өткөрдүк. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинде ар бир райондук, шаардык бөлүмдөргө оптика волокно интернет өткөрдүк. Абдан чоң жумуш болду. Ошого карабастан мыйзамдардын иштеши алгач эле мына коомчулуктун нааразылыктары парламенттеги кызуу талкуу менен башталды. Ал эми эл атуулдарыбыз ушул оң натыйжасын, жаңы кодекстердин, мыйзамдардын оң натыйжасын качан сезе баштайт? Канча убакыт чыдашыбыз керек? Эми бу жерде мен ойлойм 2019-дун ичинде эле биздин элдер сезе баштайт бунун натыйжасын. Себеби азыркы күндө жаңы мыйзамдар иштей баштады. Мына жогорку соттун өкүлү белгилеп кеткендей 800гө жакын кылмыштардан, жооруктардын бирдиктүү реестрине түшкөн иштерди карап чыкты уже биздин сот органдары. Ошол эле QR кодду мен ойлойм азыркы биздин жарандар жакшына колдонуп билип алса, бул бир топ биздин элге жетишкендик. Өзүнүн нааразы каерде экен, кайсы тергөөчү карап атат деген маселени билип турган. Бул дагы биздин элде ошол маселе абдан орчундуу эле да. Менин арызымды карабай койду, менин арызымды каттабай койду деген маселелерди көп жерден угат элең. Азыркы күндө ошол маселе чечилген. Анан негизи биздин укук коргоо органдарга дагы жеңилдиктер көп берилди. Мен бирөөсүн эле айтайын. Бизде илгери ушул кылмыш ишин козгоо деген механизм бар эле биздин мурдагы мыйзамдуулуктачы. Азыр ошол кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине барып регистрация болгондон тартып, ал бүт кылган тергөө амалдары же ыкчам амалдары мыйзамдуу болуп эсептелет. Башкача айтканда,
биздин ошол укук коргондору кыйналбайт. Ошо кылмыштардын бирдиктересине түшкөндөн кийин эле ошол бүт бизде мыйзамдуулукта бар ыкчам иштерди тергөө амалдарын өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми депутаттардын аракети кандай болот деп ойлойсуз? Депутат бул саясатчы биринчи кезекте. Мисалы коомдук пикир кандай болсо, ошол жакка карай мындай өзгөрө бериши ыктымал да депутаттын көз караштары. Мисалы ошол эле түкүрүк боюнча көптөгөн өлкөлөргө коомдук жайда түкүргөнгө болбойт, ал жерде тиги сөзсүз түрдө акчалай жазасын алат да, ал жерде кынтыксыз аткарышат. Ал эми Кыргызстанда ошол эле жанагы мас айдоочу жол эрежелери боюнча жанагындай бир жаза кодексинде каралган нормалар боюнча ошол эле жанагы жоруктар боюнча түкүрүк маселеси боюнча бул жазаларды төмөндөтүш керек, жумшатыш керек деген дагы пикирлер айтылып атат да. Жогорку кеңеш ушул жаңы реформаларга кандай таасир этиши ыктымал мындан кийин? Жакшы суроо болду. Жалпы кабыл алган нормалар бул азыр бүгүнкү күнү күчүнө кирди, иштеп атат. Албетте, мен буга чейин айтып кеткендей, чыныгы коомчулук ар кандай буга мындай реагировать этет. Керек болсо анча мынчалары келип, түшүнбөгөндөр келип, жанакындай жоруктарга да барып атат. Бул жанакы мыйзамды түшүнбөгөндүктөн же кандайдыр бир ошол анын максатын билбегендиктерден ушул кадамдарга барып атат да. Анан ошонун жанакы эпкинине жана парламентте биз дагы кээ бир депутаттар алдырылып, туура мындай болуп атат деп жалпы элдин келечегин, мамлекеттин өзгөрүүсүн ойлобостон кандайдыр бир эмоцияларга алдырып, ошол чегинишибиз болбойт. Анткени бул реформа чечкиндүү кадамдарды талап кылат. Практика жүзүндө ошондой болгон. Кайсыл ошол эле Сингапурду алып карагыла, ошол эле Грузияны алып карагыла. Бул реформа жасайм деген адам сөзсүз буга эрк керек. Буну бардыгын жасаш үчүн ашырыш көптөгөн тоскоолдуктар болот. Анан эми биз ошондой анда же бир толук кандуу реформага бар өзгөрүүгө барыш керек, же жөн реформа кылбай отура бериш керек. Ошо эки жол турат. Нараазычылык болуп атат, болду биз эч кимге жаман көрүнгүбүз келбейт депчи. Чынында ошондуктан буну биз парламент кабыл алдык. Өкмөт аткаруучу. Биз аны коркпой элге айтышыбыз керек. Себеп дегенде биз мындан штрафтарды чоңойтуп, элдердин капчыгын же болбосо жанакындай бошотуп, анан мамлекеттин капчыгын көбөйтөлү деген максат эмес. Негизги өзгөрүүлөр, мыйзамдын кабыл алыштары ошондой жагымсыз, мыйзамсыз аракеттерди болтурбу? Жакшы суроо болду да, негизи жакшы суроо болду. Мына түкүрүк болобу же башка мына жолдогу мас абалда автоунаа айдоо боюнча көп деген ойлор айтылды деп атасыз. Мен мына канча коомчулук менен учурашып атабыз, пресс-конференция болобу же башка радио эфир, түз эфир болобу. Бирөө азайтыш керек десечи, 3-4 ошону тескеринче көбөйтүш керек деген адамдар да көп да. Себеби бул жерде туура айтып кетти. Бул жерде максат ошолор немелердин штрафтарды көбөйтүп, мамлекеттин бюджетин толуктоо эмес. Ошол бузуулар болбосун, элдин арасында болбосун. Ушундай идеология тарабасын деген мааниде болуп атат да. Бул биринчиси. Экинчиси мына негизи практикада көрсөтүп атат, башка мамлекеттерде аябай чоң. Мына мен цифрасын менен айтайын, Сингапурда ошо түкүргөнгө $740. Ошол баасыны түшүрсүн деген адамдардын негизги мындай түпкү максатын түшүнбөй атам да. Бул деген алар эртең түпүрөт, бирок штраф азыраак болсун дегенди маанинде айтып атат да. А биз туура айтып кетти, урматтуу депутатыбыз, биз ошо жок, мыйзамда бар, биз аны кылбашыбыз керек деген идеология жүрүшүбүз керек да. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн жогорку кеңеште талкууланып жаткан жаңы кодекстер тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана депутат Талант Мамытов менен маектештик. Саламатта калыңыздар.